урматтуу ардактуу алымдар, хош келиңиздер. Кыргыз Республикасынын эл акыны, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты, Кыргыз Республикасынын президентине караштуу мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиянын төрагасы Эгемберди Эрматов. Ыйман диний маданиятты өнүктүрүү фондунун төрагасы акын жазуучу Нуржигит Кадырбековдун Bağışlasına arnağan жолушуну сиздер алдыңызда баштап отурабыз. Биздин ушундай ардактуу өтөп экенин айтылган эмес, ушу маданиятты алдыга тарткан инсандарыбыз жана жогоруда айтылып кеткен инсандар. Жигит мырзаны өзүңүздөр билесиздер. Буга чейин бир топ жерден билим алып статьяларды жазып жүргөн Япон өлкөсүнүн таасирлери деген. Ошол жерде окуган болсоңуздар, бул жигит дагы биздагы иман фондунун жетекчиси. Эми бул биздин Кыргызда ада салтыбызда ушундай нерсе бар. Ошо атайын келген меймандарыбызга арнаган бир чепкил калпактабыз бар деп, ошону кийип коюшка уруксат бересиздер. Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты 2013-жылдын 29-апрелинен тартып, ушул мезгилге чейин Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмери, орус тили жана адабияты факультетин аяктап, 1976 жылдан мектепте мугалим, облустук гезитте теле радио комитетинде 6 жылдан анын директору болуп иштеген. 1996 жылы кезектиз чакырылган Кыргызстан жазуучулар союзунун 12-съездинде Кыргыз начальниги болуп иштеген. 1989 жылы таң тоосу ырлар жыйнак үчүн Кыргызстан Ленин комсомолу сыйлыгы ыйгарылган. Маркова 1987 жылдан СССР жазуучулар союздарынын ордени менен сыйланып, коопсуздук, коргонуу жана укук коргоо академиясынын андык мүчөсү. Кыргыз Республикасынын президенти түзгөн Ыйман диний маданият 1977 жылы Карагул жайылында туулган. Орто мектепте алтын медаль, Ош мамлекеттик университетинин юридикалык факультетин артыкчылык дипломасын аяктаган. Адам укугу, конфликтология, лингвистика жана Кыргыз Республикасынын президентинин катчылыгында жана аппаратында, Тышкы иштер министрлигинде, Кыргызстан ишкерлер союзунда колдогон Кыргыз пирим эч бир жолдоо болбогон, Йылдыз пирим жайгымды чачып тур, акын пирим шыдыр болсун эр жолум. Караштуу мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиянын төрагасы Эгемберди Эрматовго сөз кезегин беребиз. Урматтуу туугандар, урматтуу кайын журтум. Топ бурчап турган, кичинекей туркулдайдын уясындай болгон тум деген айыл турат. Бешениме алып аккыядан болуп калды. Кече тамашалап отуруп, Жалалатта сөз сүйлөп, Нуржигит айтууда Карагулдагы кыздары кыйын болот. Аларга көп адам жетпей, туктарат.
ушунчалыk кыйын кыздары. Бирок ошол жерден мен өзүм кара куржалак болуп туруп, кара куржадан кыз алышка духум жетпеди, насип болбоду. Кара сууга бердим dedi. Духум кара куржада кыздарга үйлөнүшү жетпесе, менин духум жетти. Endi kara kurja bo'ldi. Maqtanib, suyunib, ушундай чоң университетте институт бүттүм дизелеп кеткен, Бишкекте жүрүп, 6 ай, 7 ай иштеп албадым келди. Барса менен менин ошол туулган жерим ушак болуп калганды, же менин тилим анда жакшы эмес эле, кыскасы мен ишке албай койдум. Bir günü mağarayım çöküp, Kolotov Kinotеатрынын алдынан келе жатсам, сокен жолугуп калды. Мен жолап бүттүм, иштеп албадым, эртең түскөн кеткен жатам карам жайга дедим. Ай токтоп, СКда модерат бөлүмүндө иштеген Акыл Тургусаров экен. Soğan benim uçuraşım benim oyununa düşükete kirpek turganımızı. Söylem ayıttı. Uşun jigit talantlı jigitlere, men koluna dürdümele, uşuna bir iş daha vermesek, buna kömür çöküp, ertep kalan joyga ketkeni jatıptır dedi. Altı, selegen berdi çöktürüm, kettegin, dep. Жазуучулар союзунун төрагасы Аскар Теңир Аскарович эле. Телефончан ошол жерде туруп эле. Могу эки баланы Кыргызстан модерати кезинде бир орун бошоду. Ошол жерге бүгүн приказ чыгарып койбосом, сени менен сүйлөшөмдү деген алдымда туруп эле. Теңир Аскаровичке келсем, ошол күнү приказ алдым. Акыл Тургусаров менен Сооронбай Жусуев менен. Бұл деген ушул адабиятка жасаган камкордугу, келечекти көрө берген адамдар экендигин кийин мен өмүр бою жүрүп билдим. Экинчи, Сооронбай Жусуев менин көзүмдү көрбөй туруп, менин ырларымды Kırgızistan modelinde Kırgız aktarı kanmay gidip çıkmasın, soket okup durup, özünün fikirini yazıp durup, aktarası verip durup, elge, adaletine araştırıp durdu. Dedi kişiler, şu Sooronbay Jusuyev'le okuyup gerek. Ben öyle bir esne yazgamım. Kırgız adayatında Sooronbay Jusuyev'in en mutlu mektebi düzüldü. Dönder koyurken, şu Karakocanın havasında, Alarko'nun büyük bollarında büyük adam oldu. Bunu şöyle çok Karakocan'a tek var. Irıspay, gözüklerimizde arkamda sözler aytıldı. Gözüklerimizde adelik bu demek. Bırak Irıspay etkandan ki, Irıspay da ulu adamdı. Tamamlay. Ömrünün en akırında, menin makavat balladası degen ırlarıma, makavat jönündeki ırlarıma en çok jasında taptakır bir başka ömüttü, başka çekke, başka biyiktike, başka bir burada keyin ırdanmagan ırgaga, burada keyin ayrılmagan tövbege jetti. Mana bugün Karimova degen, Ayfer Kulova degen kızlar ırdan kaçanınca hazır hareket kılıp жатат. Men aytayın degenim, uşul Irıspay menен жолукканда тамашалап калдым, ырбай албай калдым. Ana men тамашалап айттым, Irıspay aka, ömür boyu makavat жөнүндө ырдап келе жатасыз. Siz bakıştı, tuğruluğu, uşul nerse abdan göğüzüzge kiydi. Biz özümüz bulut bolboyunca, özümüz tanımayınca, anlamayınca, özümüz bilmeyince, madaniyatımızı kötürmeyince biz jakşı yer bolalbayız. Uşul maseleni akın жазуучулар, искусствонун кызматкерлери формалансын деген bir jakşı pikirди айтты. Ошон үчүн biz айтып атабыз. Чындыгында бизге руханий революция, madani bir jakşı jөрөгөлөр, абдан bir аба менен суудай керек болуп жаткан учур экен. Biz ana айтып жаткан себебибиз, мына 20 жылдан бери, эгемен жылдар болгондон бери акын жазуучулардын абалына мыжыгый тургандай акыбалга келди. Burada biz SSR uçurunda şu çerçevelerge varıp, joluguşууларды өткөрүп, ырlarımızды ырдап, ел менен байланышып, алардын көйгөйүн, пикирин билип, ушинтип турчубуз. Кийин кезде biz өзүбүздүн казаныбызда өзүбүз кайнап, биздин чыккан китептерибизди жазуу позок болду. Позок болгондон кийин аны чыгаруу bir
жети катар тозок айланды. Аны элге сатып өткөрүү таптаган эле мүмкүнчүлүк болбой калды. Китеп дүкөндөрдүн баардыгы жабылды. Жазуучулар союзубуз бир өкмөттөн каржы албай калды. Мына ушул кезде биз кантымдан кийин руханий дүйнөбүздү байытабыз дейбиз. Эгерде жазуучу ушул бүт руханий дүйнөнүн башында биринчи жазуучу турат, анткени ошол биздин көркөм чыгармалар бар үчүн көркөм дөөлөттү жараткан жазуучуларды баягы гүл өстүрүүчүлөрдүн, ит багуучулардын коомуна тегеп койгон бул акыры кийинки замандагы баягы эң бир олуттуу өксүк өтө чоң кемчилик болду. Ошон үчүн Нуржигит Кадырбеков колго алып, ушул биринчи жолу гана кече Ошто Маркабай абад Ошто болду. Менчи түндүккө барып калсам сап дешет. Ошто жүрсөм ичкиликтеп кеп кылат. Анан кантип улут өсөт, нар өсөт, бул бөлүгү кыргыздарды жектинат. Тапталашкан мырзаларга жан тартып, жата калып жарабызды чукуштук, ырыс болгон кесебибизди чайпалтып чачып ийдик. Килди бөөрөй утуштук. Тың чыкмалар өчөгүшкөн кес барбы, тың чыкмалар тыржыйшат бөлүнүп, жикти бузган кайдагы бир өт чалды билимдиктин кабыргасы сөгүнүп, бир улуттун келечегин ойлобой, канчагача уруубузду бактайбыз, качан бүтөт шабар тээп тойлобой, качан элдин бүтүндүгүн сактайбыз. Мен кыргыздын Себеби мен ошол совет доорунда Кыргызстан Жазуучулар Союзунун алдындагы көркөм адабиятты жайылтуу бюросунун жетекчиси болчумун. Ошол кыргыздын кыйгына аты таанымал акын жазуучулардын дээрлик Кыргызстан Жазуучулар Союзу бөлүнүп, жарылып, ар ким өзүнүн окатын өзү жасап алган учурга келип, жанагы эгемберде айткан итке минген турмушка кептелген жазуучулар. Бирок көптөгөн калемгерлер, адабиятты чындап сүйгөндөр колунан калеми түшкөн жок. Элине, журтуна аз да болсо кызмат кылып келди. Анын бири сыймыктанып жогоруда сөз болунган Сооронбай агабыз
Soronbay Jusuysunbu görmeyin seni köngülüm kantip kanaattanat rahat ırsı uşul bakıp gülügüm joluğunu çukuldatıp tuğan jermen özüňe şaşkan sayın toğlarum çurkap keledi turlaşıp jalınam karanına jakındagan jay buçak jayat akım balan sagınçım aşıp taşıp tөгülүүдө bulbuldun ırı bolup basılbagan şunkarday talpınamın tabındagı mınakey jete geldik ayıl janı kusalıp kanat kagıp uçup ketti bezenip hükük bolup bagındagı jayıldı sen süýbesöň emmen aytyp janlar beni süýbe gülüp koýçu mana gara jürek çirkin alop seni sana kança oylop seni Kürök çirkinin senin neresindi Bir cıl tetin ele aldın yüreğimdi Başkalarına taşlat beni gönlüm kaneginden kanlarım Süýbesöň seni emmen aytyp janlarım meyli süýbe gülüp koýçu mana kara jürek çirkin alolup seni samay jürek çirkin alolup seni samay Çok rahmat. Markalay Almatov'un sözüne yazılgan süyü elesi, Obolu Turgunalı Nurmatov'daki, Atkarucu Aygül Matomorova. Yaşa seni seninle oylarımda
Kapa boldum göz yaş dökülmemişsin Ansı gele bakmışsın solum Ama bıktım göz atışa ezildim Kapa boldum göz yaş dökülmemişsin Odalar sultana dipkişe sağa suyun sütüma Gözlerine sürülür ağlardı Baktı bir yiğit kana kut kana Baktı bir yiğit kana kut kana Yazday cayla cadır açıca su İşelip doy oluruna baktı bu Kasılemi bulamıştı güllerine Tökkü toktu gözlerimden yaştı bu Yazday cayla cadır açıca su Asıl emi bulmamıştı güllerime Tökkü toktu gözlerimde yaştı Cazda ceylan cadır açıca su Cazda ceylan cadır açıca su Нарт болбосо асыл жок. Атамды көргөн адамдар отурат, алардан бийик туруп сүйлөшкөнгө менин акым жок. Илгери бир адам өзүнүн үйүндө дагы бир тарапка бутун сунчу эмес экен. Эч качан сунчу эмес экен. Башка жака суна бериш экен, андан кийин андан сураштырды. Эмне үчүн ушул жака бутуңузду сунбайсыз десе, ал жакта менин устатым жашайт дечкен да. Мен азыр келсем сурам, байкабай аркамды салып алып турмун. Пирим агайымдын аркамды салып алып турмун. Кыргызда сөз бар, алдынан кыя өтпөйт деген. Азирет али айткан экен да, эгерде кимдир бирөө мага бир нерсе үйрөтсө, мен менен каалааны кылсын, кааласа базарга алып чыгып сатып ийсин, мен каршылык көрсөтпөйм деп. Устаттардын агайлардын бизде салымы ошончо болуп, ошон үчүн пирим менен пирим агай болсо менин агайым устатым, ал Ибраим агайым турат. Канчалаган эжекелерим агайларым турушат, силерге чоң таазим кылам. Чоймой. Канчадан төрөлүк калганын укпактарыбыз, биз кулагын чөйсөк, өзүнүн кулагынан эмне калат? Ансын эртең бир күнү президент экөө жакшы менин үстүмөн арызданса, баракет болбосун деп чойбой келип. Анан чоюштун жолдору көп экен ойлоп көрсөм. Тил менен деле чоюп койсо болот, баардыгыңыздар катыңыздардан. Конок үчүн жүрөктөрүн суурушат. Эгер берсе сөзүнө бек турушат. Көргөзмөбүздү, ырларыңызды уктуңуз, жезде мындайды сиздин кайын журтуңуз кара кулжалыктар гана кылышат. Мындан кийин дагы өсүп өнө бериңиз. Тоскоолдуктарды жеңе бериңиз. Кара кулжалыктар шаңдуу шатман эл, Бишкектеги кризистен жүдөсөңүз кайда келе бериңиз. Эми менди лактым деп тааныштырып койдуңуздар, ошон үчүн азыр 4 сапта ресми келди ушундай. Биринчиден Кудайга шүгүр дейли. Анткени ушул жерде аманчылыкта, тынччылыкта көрүшүп атканыбыз бул өтө чоң берекет, өтө чоң бакыт. Кыргызда бир сөз бар, жамандыкты амандык жеңет деген. Азыр канча адамдар ушул жерге келгиси келди, бирок ден соолугу начар болуп келе алган жок. Канча адамдар баса албай келе алган жок. Канча адамдар була албай келе алган жок. Канча адамдар келем деди, балким бүгүн эртең дүйнөдөн кайтып кетти. Кудайга шүгүр, аман-эсен келип атабыз. Сирияда болгондо октон коруп келмек эмес. Ушуга шүгүр кылалы. Ошон үчүн адам шүгүр кылам десе,
шүгүр кылган нерселер чексиз экен да. Ошон үчүн Кудайдан биздин ата бабалар сурап койгон, дайыма дуа кылганда Кудай Таала берген, берип жаткан бере турган чексиз нематтарына шүгүр деп дуа кылып. Ушул жерге аманчылыкта, тынччылыкта келгениме шүгүр. Мен да окуучу мезгилде бул жерде далай жолу сүйлөгөм, далай жолу ыргаганмын, бир аз комуз ойночу элек. Ошолорду эстеп бир аз толкунуп турам. Анан ушу Кудай Таала айтат экенде, кимде ким шүгүр кылса, мен бергенди дагы көбөйтүп берем. Эгерде шүгүр кылбаса, бергенди дагы алып коем. Ошон үчүн шүгүр кылалы. Бирок шүгүрдүн дагы бир жол жобосу бар. Кимде ким адамга рахмат айтпаса, шүгүр кылбаса, ал жаратканга да шүгүр кылбайт экен. Ошон үчүн бүгүнкү иш-чаранын өтүшүнө себеп болгон урматтуу аким өзүңүз баш болуп, анан кийин жандоч кийик аттырат деп, кайерка барсам майын чыгарып иштеген, кандай гана иш болбосун кыябына келтирген менин агайым Кирим агай акимдин орун басары болуп калыптыр. Сиздерге чоң рахмат. Белек десе эң чоң белек эмне? Бир киши үйүнө кирсе, аялы биринчи жолу мындай бетин жакшылап карап туруп, ойланайын мынча кониксиң деген экен. Аны айтып турду, ойланайын 15 жылдан бери чогуу жашаса, Кудай бизге 4-5 бала берди. Сен бүгүн бетимди көрдүңбү десе, үйлөнгөндөн бери күн сайын үйгө келгенде колуңа бирдеме кармай келет элең. Мен колумду карап, бетимди карай элекмин деген. Ошон үчүн пайгамбарыбыздын да бир хадиси бар экен, белек беришкеле сүйүңөр ачсын деп. Бирок белек десе эле көпчүлүгү жакыптуу, алтынды, күмүштү түшүнөт, долларды түшүнөт. Бирок эң чоң белек убакыт. Анткени алтын менен күмүштү, акча менен долларды эртеңке сактап колдонсаң болот. Бирок Кудай Таала 24 саат деп бир берди, бир кетти, кайра кайтарып бербейт. Ошондой алтындай убактыларын арнап келип аткан Эгемберди Эрматов менен Маркабай Аматовго да чоң рахмат. Надеюсь, сиздерге чоң рахмат. Быйыл маданият жылы, маданият дегенде эле опера, балет, театр деп көрүп калыптырбыз. Бирок качан уктуңуздар эле? Тигил адам аябай маданияттуу, анткени балетке жакшы түшөт деген. Мен уккан эмесмин. Маданият деген президентибиз айтты, бул ыйман, адеп ахлак, бул жакшы жүрүм туруп. Эгерде ыйманды көтөрбөсөк, балекет баскан отурат. Балекет деген эмне? Балекет деген бул биринчиси бөлүн жарылуу, экинчиси караңгылык, үчүнчүсү жаркылык. Жаркылык дегенде эле көпчүлүгү дүйнөлүк банк өзгөчө. Мынча доллар таппаса күнүгө ошол адам жарык деп эсептеп жүрөт. Бирок чыныгы жаркылык бул руханий жаркылык. Руханий жаркылык. Өткөндө бир молда экен сөзүн аябай таасирледи. Ал айтат, адамдагы эң кымбат дөлөт бул рух. Ошон үчүн денеңден рухуң чыгып кеткенден кийин, денеңдин ата энеңе дагы бир туугандарына дагы кереги жок, алып барып көмүп коет. Биз денебизге кам көрөбүз, тамактын түркүн түтүсүн жейбиз, көчө карабулжалыктар этти ушундай шиңгел болуп жүрүшөт. Аялдарыбыз болсо күзгүнүн алдында 2 саат каранышат, таранышат, маникюр, педикюр, өткөндө бирөө кош катым жок деп ошону операция кылып кош кат жасадыктыр. Анан жасалма кирпиктерди 1-2 миң төлөп ай сайын жаңыртып туруш керек экен, бирок рухка ошондой кам көрүп атабызбы? Эгерде жүрөгүбүздү, рухубузду күзгүдөн көрсөк кандай абал болот элек? Ушуну ойлонолу деп келип отурабыз. Анан бөлүнүп жарылуунда кийинки мезгилде көп түрлөр пайда болду. Этностук негизде, кландык негизде, регионалдык негизде бөлүнүп жарылып атат. Бирок кийинки мезгилде зыяны булардан ашса ашкан, кем калбаган бөлүнүүнүн дагы бир түрү пайда болду. Бул маданий, идеологиялык бөлүнүү. Бир эл, бир журт болуп туруп, сен батышчылсың деп атабыз, сен динчилсиң деп атабыз, сен улутчулсуң деп атабыз. Бирок мындай талаштын аягы жок. Анткени тууганын эч ким бербейт. Аталаштар күчөгөн сайын биримдик кетет экен, ажырым күчөйт экен, а биримдиги жок элдин келечеги кандай болот? Тарыхчыларыбыз жакшы билет. Рим державасы кантип кулаган, Персия державасы кантип кулаган, Осман империясы кантип кулаган, Россия империясы кантип кулаган. Ошо ынтымактын биримдиктен кеткенинен. Күчтүү мамлекет бул бурал жарагы көп мамлекет эмес экен, адамдардын жүрөктөрү бириккен мамлекет экен. Биз интеллектуал инвестиция деген долбоорду эмнеге баштадык? Мына ушундай акындарыбызды алып келип, элдин рухуна кам көрөлү деп баштадык, ыйман фонду. Ошол биринчилерден болуп, сырдашып, пикирлешип, колдоп берген Карабулжа районунун менин мекендештериме чоң рахмат, жердештериме чоң рахмат. Ушундай келечегибиз кең болсун, ыкбалы Золотого тең болсун. Анан башында айтып кетпедиби Карабулжанын кыздары жөнүндө? Мунун тарихи мындай. Мен эми көп сүйлөбөйүн, анткени мен бул жерде баягындай конок катары келген жокмун. Конокторду коштоп, чачпагымды көтөрүп, колуна суу куяйын деп эле келдим эле. Бирок ушу кызмат кылгандан адам эч качан качпаш керек экен. Биздин эмне Кудай Таала топурактан жаралганыбызды эмнеге эске салат десе, текебер болбо деген. Мына ушул маданият экен да. Мен дебе, сен топурактан келгенсиң, кайра топуракка кетесиң. Биз канчалык мен дебейли, бир күнү биз тегелеп аткан чөп биздин үстүбүздөн өсөт экен.
Мына ушуну унутпаш керек экен. Ошон үчүн ушундай бир сөз бар да. Кимде-ким ибадат кылса ал бейишти табат дейт. Бирок кимде-ким кичпейли болуп бирөөгө кызмат кылса ал Кудайды өзүн табат экен. Мен болгон кызмат кылып келдим эле, бирок рахмат көрдөн орун берип мени да ушуга тургузганыңыздарга. Өзгөчө башка жерде көп эле семинарлар өтүп жүрөм, лекциялар өтүп жүрөм, тартынбай сүйлөп атам, бирок өзүңдүн жериңе келгенде чындап аябай кичирет экенсиң, уялат экенсиң, тартынат экенсиң. Ошон үчүн мен ачылып чачыла албайм, кечирим сурайм. Бирок ошо кара булжалдыктар жөнүндө, кыздар жөнүндө кандай пайда болуп калган. Муну жазайын деген оюм жок эле. Азыр Facebook деген чыкты. Ошо Facebookка бирөө жазып коюптур. Кара булжанын кыздарын албагыла, үйлөнбөгүлө. Алар кыйын болот, митаан болот, башка болот көйлөр. Анан алдына комментарийлер келиптир, форумду карасам. Бизден айланып кетсин, ким тил тийгизип атат, біз ушундай кыйынбыз, акмактар деп. Биз башкачабыз. Анан жөн эле кирдим да, Кудай Таала бир 8 сап берди, ошону жазып койдум эле мынтип. Чындык менен кошо жашайт жалгандар. Чындыгында ар башкача жандар бар. Кара булжа кызын алба дегенде айтса керек, сүйүп жетпей калгандар. Кара булжа кызы Гүлү Бийиктин, кара булжа кызы Шамы Бийликтин үйлөнүүгө тоонун чүрөктөрүнө духу жетпейт анча мынча жигиттер. Анан 3-чү куплетин жаздым эле, жазып бирок койбой койдум. Ошону да окуп бердим эле, кайта окуп бердим, азыр сырым ачып болбодубу? Окуп бере берейинби? Сөз да бүттү, айтпайм эми калганын. Акыл болсо андап алгын ар жагын. Кара булжа кыздарына дух жетпей, өзүм болсо кара судан алгам. Айтсаңыздар, бүгүнкү иш-чаранын максаты эмне жыйынтыктарды күтүп атасыздар? Эми биз тоонун элибизде. Биз чынын айтканда акыркы мезгилдерде китепти азыраак окуп калдык да. Кыргыз эли мен ойлойм, окуганга караганда укканды жакшы көрөт окшойт. Ошон үчүн ушул биздин чынын айтканда байлыгыбыз ушул биздин акындарыбыз, жазуучуларыбыз. Себеби адабий тилди жарата турганда дагы өнүктүрө тургандар кимдер? Алар жазган кишилер. Акындар, жазуучулар, анан интеллигенция. Ошон үчүн биз мына маданият, тарых жана маданият жылы деп атпайбы? Ошон үчүн биринчи кезекте иш-чараны ушулардан баштайлы дедик. Себеби Эгемберди Эрматов деген ким? Биздин кыргыз эл акыны, Маркабай Аматов деген ким? Анан биздин жердешибиз чыган жазуучу акын Нуржигит Кадырбек деген ким? Ошону өзү маңдайт эскеп отуруп, ушу биздин рухий жардылыгыбызды кичине азайтып, кичине жан дүйнөбүздү кичине жакшыртып, ушул эч жүрөгүбүз элжиретип, ушул акындарга, жазуучуларга жакындашсак жакшы болобу деген ниет менен ушул иш-чараны өткөзүп атабыз. Чынын айтканда, азыр келген кишинин бардыгы, өзүңөр көрүп турасыңар, канчалык өздөрүнөн өздөрү байып, жыргап, жакшынакай кылып угуп турушат. Себеби бул аябай быйылкы жыл бекеринен тарых жана маданият жылы деп жарыяланган жок. Ошондуктан биз туура иш кылып атабыз деп эсептейбиз. Биз бул ишибизди да улантабыз. Кыргыз эл акыны Эгемберди Эрматов, Ленин комсомолдук сыйлыгынын лауреаты акын Маркабай Аматов, анан биздин жаш талантыбыз, чыган жигитибиз Нуржигит Кадырбековдун эл менен жолугушуусу абдан таасирдүү өттү. Өзүңүздөр байкагандай берилген суроолор, чыгып сүйлөгөн сөздөр, окулган ырлар элди кандай жакшы маанайга калтырды. Муну баардыгыбыз көрүп билип отурдук. Абдан жакшы таасирин калтырды деп эсептейм. Эми тарых жана маданият жылына деп аталып атпайбы? Анан ушул жылда да кандай деп ойлойсуз? Ушундай иш-чаралар жакшы эле таасирин калтырабы? Албетте,
Быйылкы жылы өзү негизи кыргыз журтчулугуна аттын кашкасындай таанымал болгон акын жазуучулар, маданият ишмерлери менен жолугушуу биздин райондо планда бар болчу. Мына ушул багытта мына уюштуруп келген Нуржигит Кадырбек мырза менен сүйлөшкөнүбүздө дагы 3-4 жолку жолугушууну уюштуруп берүүнү айтып өттү. Бул бизди кубандырат. Тарых жылына карата мына өзүбүз биздин Кара-Кулжа району абдан жакшы даярдыкта келди. Тарых музейлерин уюштуруп, ушундай көрүнүктүү адамдардын сүрөттөрүн илишип, ал жөнүндө баяндама жазышып, дил баян жазышып мектептерде абдан жакшы уюштуруп иштери жүргүзүлүп атат. Бул бүгүнкү күндө эл саясий кырдаалга батып, ушул кыйынчылык тартып турган учурда рухий азыкталуу элдин негизги жакшы көрүнүшү болуп эсептелмекчи. Анан Кара-Кулжа эли да өзүнчө элине токтолот. Акындарыбыз келди, биздин жаш чыгаандарыбыз келди. Мына ушулар менен биз ар дайым сыймыктанабыз. Эмнени ала алдыңыз да? Бул иш-чарадан албетте биз өзүбүзгө абдан баалуу бир рухий азык менен азыктанып жарашабыз. Элдин терең катмарына жеткендиги бул баарыбызга маалым болду. Аты фамилияңызды айтыңыз. Турганбаев Жыргалбек. Эмнедебиз? Кайсы жердин тургуну? Номер 15 Терексүү китапканасынын башчысы. Рахмат. Монтаж болады жеке. Ошесе да мындай Серьезный окумгандар маданият жөнүндө сүйлөп турсаңыз атабыз деп мындай. Азыр эле бир зор өткөрүп чыктым. Бизди да. Мен Siz dinlesiniz. Бүгүн той да анан эжеке. Сүйлөшүбүз. İşleriniz kандай болуп атат? İşler жакшы болуп атат. Акция өткөрүп алдыңыз. Geçen марафон okuduk. Аябай жакшы деңгээлде өткөрүпсүз. Ишиңизге ийгилик. 27'si dedim. 26'sında. Gördün mü? Kaç adam katıştı? 10 doydu öldürüyor. Ondan dışarıda şeyde çok da kitaplarımız böyle yeni bir çok kitaplar var. Şu kitaplarımız. Yani güzel yaşlı hareket Madaniyatçılığı. Сагынбаева Мырзайым Сагынбаевна, Акын Токтос Сартов атындагы Кара-Кулжа райондук китепкананын директору, Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер. Эми 2016 жыл биздин республикабызда президент тарабынан тарых жана маданиятчылык деп белгиленди. Бул деген өтө чоң маанилүү жыл деп эсептейбиз. Айрыкча биз маданият кызматкерлери үчүн өтө маанилүү жыл. Себеби буга чейин ар кандай экономиканы көтөрүү боюнча жана башка жылдар болуп келген, анан маданиятка негизинен анча көңүл бөлүнбөй атты эле. Быйылкы жылы эми баягы кыргыздар айтат эмеспи, тарыхы болбой эл болбойт, маданият жок эл болбойт деп. Ошо тарых менен маданиятка көңүл бурганы, ушу бизге көңүл бурганы деп эсептейбиз. Анан быйылкы жылы биз ошол жылга дагы аябай чоң иш-чараларды түзгөнбүз. Ошонун алкагында иш жүргүзүп атабыз. Мисалы үчүн тарых боюнча айта турган болсок, ушул жакында окурмандар арасында Төлөгөн Касымбековдун Сынган кылыч романы боюнча талкуу өткөрдүк. Ошондой эле Үркүндүн 100 жылдыгына карата дагы Ажар повести боюнча окурмандар арасында конференция өткөрдүк. Себеби биздин жаш муундар ошол чыгармалардан кичине алысыраак болуп калды деп эсептеймин. Акыркы мезгилде мына технология өнүп өскөндүгүнө байланыштуу балдар көбүрөөк компьютерге, интернетке мындай ыктап кетип атат. Бирок ошентсе дагы биз баары бир айтат экен, ушул китепти колго кармап окугандан артык билим жок деп айтышат биздин кесиптештер. Изилдөөлөр деле ошону тастыктап келет. Ошон үчүн биз ушу окурмандарды ушу кичинесинен баштап китеп окууга үйрөтүп, элибиздин, жерибиздин
өлкөбүздүн тарыхы жөнүндө, маданияты жөнүндө, нарк населе жөнүндө, каада салты жөнүндө кеңири маалымат бергибиз келет. Ошон үчүн иш-чараларды өткөрүп келебиз. Андан сырткары ушу китепканадагы түн деген иш-чара өткөргөлү атабыз. Бул иш-чарабызда ушу ар бир бөлүм бизде райондук китепканада 4 бөлүм дегенди бир окурмандарга көрсөтөлү деген эмебиз бар. Муну биринчи жолу өткөрүп атабыз. Жакшы өтөт деген терең ишенич көңүл бөлүнгөндүктөн ушу биздин ушу маданиятыбыз бир топ тепкичке өйдөлгөн ишеничибиз бар. Чындыгында айылдык китепканаларда ошо жаңы технология, компьютер жана башка нерселердин вариант дегендер болуп атпайбы? Журналдын деле, китептин деле электрондук варианттары бар. Ошолорду дагы мындай жеткинчектер өскөнү өкүнүчтүү. Бирок биз ошону толуктаганга аракет жасап атабыз. Ошол ар бир бала китеп окуса, анын жан дүйнөсү бай болсо, айтышат биздин кесиптештер. Бүгүнкү жолугушууда мындай кандай таасирде болдуңуз? Деги эле акындардын, маданий чөйрөнүн эл менен жолугушмагы элдин жашоосуна, мамлекеттин келечегине канчалык пайдалуу, бир кыскача айтып берсеңиз. Бүгүн Каракулжа районунда китеп окурмандары менен, ушул райондун тургундары менен жолугушуу болду. Бул жолугушуу мага абдан жакты. Эл ушул адабиятчылар менен, акын жазуучулар менен жолугушууну бир топ жылдан бери суусап калганы байкалып билинип турат. Бул маданият жылына карата атайын уюштурулуп жатат. Бул Ыйман фонду тарабынан чыгармачылык адамдарды, акын жазуучуларды эл менен жолугуштуруу маселесин карап, ошонун жетекчиси Нуржигит Кадырбекович жакшы аракет кылды. Ошонун эмесинде биз Маркабай Амат экөөбүз келип, мына эл менен жолугуштук. Кече Жалал Абад Ош шаарында болсок, бүгүн Каракулжа районундабыз. Мындай нерсе көп жылдан бери болбой калган эле. Буну тез уюштуруп туруш керек. Себеби биз кечеги маданият жылына карата өткөн президенттин алдындагы жыйында ушул руханий бир жардылык жөнүндө, руханий ашкачылык жөнүндө сөз болду. Жана ушул нерсени биздин элибизге кайрадан жандандыруу, руханий бир революция жасоо, руханий бир азык берүү, элдин аң сезимине, жүрөгүнө, бүт дүйнөсүнө, жан дүйнөсүнө ушул маселени көтөрүп чыгып, буга ушул адабият аркылуу, искусствонун адамдары аркылуу, акын жазуучулар аркылуу бир аракет жасап көрсөк деген ниет болду эле. Биз ошол ишти мындай азыр баштадык. Кудай буйруса, Кыргызстандын бөлүң бурчунун баардыгында ушундай жолугушуулар эми мындан ары тез өтө баштайт.